Саламатсыңар балдар, жалпы биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаныбар селекциясы деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер жаныбар селекциясынын артыкчылыгы, жаныбар селекциясында колдонулуучу негизги ыкмалар жана жаныбар селекциясындагы заманбап ыкмалар жана алардын түрлөрү тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Адам баласы байыртадан эле жапайы жаныбарларды колго багып, алардан бир топ тукумдарды алып, селекциялык иштерди жүргүзүп келген. Бүгүнкү күндөгү жаныбар селекциясынын негизги милдеттеринин бири болуп, бул жаныбарлардын жаңы породаларын алуу, жана аларды жакшыртуу, ошондой эле жаныбар селекциясында колдонулуучу жаңы ыкмаларды иштеп чыгып, аларды жакшыртуу болуп саналат. Жаныбар селекциясы башка селекциялардан айталы, өсүмдүктөрдүн селекциясынан же микроорганизмдердин селекциясынан бир топ артыкчылыкка ээ. Алсак, биринчи кезекте жаныбар селекциясынын артыкчылыгы болуп, бул жаныбарлар тек гана жыныстык жол менен көбөйөрүн эске алышыбыз керек. Экинчиден, жаныбарлардан алынган тукумдар бир нече жылдарда араң жетилип тукум беришет. Демек, бул дагы өз кезегинде жаныбар селекциясында бир топ тоскоолдукту жаратат. Үчүнчүдөн, жаныбарлардан алынган тукумдардын саны өтө аз болот. Айталы, мисалы, курт-кумурскалардын тукумдары жүздөп саналса, ал эми ири-мүйүзү малдардын же болбосо койлордун деле тукумдарын эсептеп көргүлөчү. Айрымдары гана эгиздеп туубаса, адатта жалкы же жалгыздан туушат. Ошондой болсо дагы, бүгүнкү күндө жаныбар селекциясында бир топ ыкмаларды пайдалануу менен аларды жеңип келет. Салттуу ыкмалар, мисалы, жекече тандоо менен силер таанышсыңар, андан сырткары тукумуна карап сыноо, мисалы, ата-энесинин адам үчүн керектүү болгон касиеттерге, белгиге ээ тукумгуучулук белгилери кийинки тукумда барбы же жокпу, ал канча деңгээлде чыгып жатат, тукумуна карап сынашат же тандашат. Ошондой эле аргындаштыруудан биз инбридинг, аутбридинг, ошондой эле гетерозисти дагы караганбыз. Ал эми бүгүнкү күндөгү заманбап жана көп колдонгон ыкмалардын бири бул жасалма уруктандыруу жана гендик инженериянын натыйжасында ар түрдүү трансгендик организмдерди алуу, ошондой эле трансплантация болуп эсептелинет. Биз ушулардын ичинен аргындаштыруу же болбосо гибридтештирүүгө кайрылып көрөлү. Биз билгенде гибридтештирүүнүн эки түрү бар, бул аутбридинг жана инбридинг. Аутбридинг бул алыскы туугандарды аргындаштыруу дегенди түшүндүрөт. Биз мисалы тооктун эки породасын алып көрөлү. Бул тооктун породасы бир жылда 300гө чейинки жумуртка берет. Демек, жумуртка породасындагы тооктун өкүлү экен. Ал эми бул болсо эт породасындагы тоок. Анын эркектеринин салмагы 4-5 килограммга чейин жетет экен. Эми дал ушул белгиге ээ болгон бир организмди же болбосо эки породадан бир гибридти алышыбыз керек. Бул селекционерлер үчүн бир топ тоскоолдукту жана татаалдыкты жаратат. Же болбосо башка мисал алып көрөлү. Айталы, койдун гисар тукумундагы өкүлүн алалы. Бул тукумдагы койлор бою бийик жана чоң, ошондой эле куйруктуу койлор болуп эсептелинет жана аларды жүндүү койлор менен аргындаштырып көрөлү. Башкача айтканда, жүн породасындагы койдун тукуму менен гисар тукумдагы койлорду аргындаштырып, алардан тукум алып көрөлү. Алардан алынган аргын куйруктуу дагы бою бийик жана жүндүү болуп эсептелинет. Демек, дал ушундай адамга керектүү белгиге, касиеттерге ээ гибридтер адатта тукумсуз болуп калат. Аутбридингден сырткары гибридтештирүүнүн дагы бир түрү бул инбридинг. Инбридинг жакын туугандарды аргындаштыруу. Селекционерлер адатта бул адам үчүн керектүү болгон белгини андан ары бекемдөө иретинде жана гомозиготалуу организмдерди алуу үчүн инбридинг жүргүзүлөт. Анын натыйжасында таза линиядагы же таза тукумдар алынат. Дал ушундай гибридтештирүү аркылуу бир топ жаныбарлардын гибридтерин алып отурабыз. Биз азыр жаныбарлардагы түр аралык аргындаштырууларга кайрылып көрөлү. Кеңири пайдаланып келе жаткан жаныбарлардын бири эки өркөчтүү төөлөрдү бир өркөчтүү төөлөр менен аргындаштырып, казак эли жаңы нар тукумун алышкан. Башкача айтканда, бул тукумдагы төөлөрдүн өркөчү чоң, бирок экиге бөлүнгөн эмес жана ата-энесинен айырмаланып, өтө күчтүү жана ысыкка, суукка чыдамдуу төөлөр болуп эсептелинет экен.
Ошондой эле селекционерлер жасалма шартта албетте эркек арстан менен ургаач жолборсту аргындаштырып, алардан гибрид же аргын алды. Мен алардын гендерин белгилеп коеюн. Бул аргындын же гибриддин аты лигр деп аталат. Лигр арстан менен жолборстон айырмаланып, бою алдаганча бийик. Бирок өзүңөр көрүп тургандай, кебетеси арстанга окшошкону менен жолборс сыяктуу терисинде темгилдери бар экен. Эмне үчүн анын бою ата-энесине салыштырмалуу бийик болуп калды? Көрсө, арстандын бойдун узундугун аныктаган гени жолборстун генине салыштырмалуу доминанттуу болгондуктан, ал ген кийинки тукумунда үстөмдүк кылып чыгып отурат. А бирок тескерисинче, мисалы жолборс эркек менен ургаачы арстанды аргындаштырып, алардан аргын ала турган болсок, аргынын биз цыган деп атап коебуз, бирок анын бою ата-энесинен алдаганча кичинекей болот экен. Демек, аргындаштыруунун натыйжасында эле дайыма биз күткөндөй же ийгиликтүү натыйжа боло бербейт экен. Эми биз жогорудагы маалыматтардын негизинде кезектеги суроого жооп алып көрөлү. Сурообуз мындайча аталат: жаныбар селекциясындагы жакынкы туугандарды аргындаштыруу кандай максатта жүргүзүлөт? Биринчиси гетерозиготалуулукту жогорулатуу максатында, экинчиси тукумчул муун алуу үчүн, үчүнчүсү гендерди көбөйтүү үчүн, төртүнчүсү баалуу белгини бекемдөө максатында деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, жаныбар селекциясындагы жакынкы туугандарды аргындаштыруу кандай максатта жүргүзүлөт? Силер менен туура жоопко кайрылалы. Жообу бул төртүнчү экен. Башкача айтканда, баалуу белгини бекемдөө үчүн же таза тукумдагы таза линияны алуу үчүн биз адатта жакынкы туугандарды бири-бири менен аргындаштырат экенбиз. Мындан сырткары, жаныбарлар селекциясында өсүмдүктөр селекциясы сыяктуу эле гетерозис дагы кеңири пайдаланылат. Ал үчүн таза эки тукумду алып, алардан гибрид алынат. Алынган гибриддин түшүмдүүлүгү же сапаты ата-энесине салыштырмалуу алдаганча жогору болот. Төмөндөгү мисалды алып карап көрөлү. Мисалы, жылкынын бир таза породасын алалы, аны кадимки эле күндөлүк жашообузда кеңири пайдаланган эшек менен аргындаштырып көрөлү. Бул ыкманы илгертеден эле жүргүзүп келишкен дагы, бул эки жаныбардын ортосунан гибридди же качырды алып келишкен. Качыр өтө күчтүү жана бир топ оор жумуштарды аткарууга кеңири пайдаланат. Ошондуктан жылкы менен эшекти аргындаштырып, качырды алып келишет, бирок качыр адатта тукум бербейт. Демек, гетерозисте бул ата-энесине салыштырмалуу алынган гибрид алдаганча артыкчылыкка же сапаттуулукка ээ болот экен. Бирок жаныбарлардын гетерозисинде гетерозистин натыйжалуулугун кармап калуу мүмкүн эмес. Мындан сырткары, жаныбарлар селекциясында бүгүнкү күндөгү заманбап ыкмалардын бири жасалма уруктандыруу. Мында адегенде жакшы породадагы особтордун эркектеринен уруктарды чогултуп алышат дагы, андан соң жасалма уруктандыруу жүргүзүүчү ургаачы организмди тандап алышат. Андан кийин жасалма уруктандыруу жүрөт. Уруктандыруунун натыйжасында алынган тукумдарды андан ары тандашат. Демек, бул жасалма уруктандыруу бүгүнкү күндөгү жаныбар селекциясында кеңири пайдаланган ыкмалардын бири. Биз азыр жандуу тасманын жардамы аркылуу жасалма уруктандырууга кайрылып көрөлү. Жасалма уруктандыруу биз ал үчүн уйдун породаларын алалы. Деги эле малды жасалма уруктандыруу үчүн ал мал кайсыл маалда көбөйөт, анын жыныс клеткалары кайсыл маалда пайда болуп, кандайча өөрчүй тургандыгын билишибиз керек. Мындан сырткары, ал жаныбарлардын көбөйүү органдарынын анатомиясы жана физиологиясы менен тааныш болушубуз керек. Андыктан биз алгач уйдун көбөйүү органдар системасы менен таанышып алалы. Бул жолдуу түрдө биз уйдун көбөйүү органдарынын ордун билишибиз керек. Уйдун көбөйүү органдарынын сырткы жана ички бөлүгү бар. Ички бөлүгүнө жыныс мүчөсүнүн ичи жана жатын, ошондой эле жумуртка түтүгү жана эң маанилүү бөлүгү болгон жумурткалыктар кирет. Көбөйүү органдары ичегинин алды тарабында жайгашат. Ал эми көбөйүү органдарынын алдында табарсык орун алган зара түтүгү ушул көбөйүү органдарынын сырткы бөлүгүнө кошулуп тургандыгын көрүп турасыңар. Жатындын бөлүктөрү жатын моюнчасы, жатындын денечеси жана эки мүйүзчөсүнөн турат.
Көбөйүү органдары жаш оосаптарында жамбаш көңдөйүндө орун алса, ал эми жетилген оосаптарында болсо көбөйүү органдары негизинен ич көңдөйү көздөй бир аз ылдыйраак жайгашкан. Жатынды моюнчасынын узундугу 8-ден 12 сантиметрге чейин жетет. Бул болсо жатындын денеси, демек моюнчасы менен мүйүз жүйөсүнүн ортосунда жайгашкан экен. Жатындын моюнчасында 4-төн 5ке чейинки түрдүү бүктөлүштөр же болбосо шакекчелер болот. Силер жумурткалыкты көрүп турасыңар. Жумурткалыктын ичинде жумуртка клеткалары пайда болуп, алар жетилет. Фолликулдардын ичинде бир нече жумуртка клеткалары болот. Алар жетилген мезгилде ушул фолликулдарды жарып сыртка чыгат. Ал эми фолликулдардын чыгып кеткен ордуларында адатта сары денечелер пайда болот. Мынакей ошентип жумуртка клеткалары жетилген мезгилде алар жумурткалыктан жатын түтүктөрүнө барат. Андан кийин жасалма уруктандыруу жүргүзөт. Мында дегенде малдын түз ичегисине адам колун салып массаж жүргүзөт. Себеби ар түрдүү инструменттерге ушул малдын реакциясын жайлатуу үчүн. Андан соң уруктандыруучу ичке түтүкчөнү же болбосо катетер деп атап коебуз. Катетерди 45 градуска жогору кылып көтөрүп келип, андан соң түздөйбүз. Андан кийин ушул түз ичегиде киргизилген колдун жардамы аркылуу биз катетердин башын ушул жатын моюнчасына ылайыктап же туштап алып келебиз. Уруктандырып жаткан адамга эң негизги тоскоолдук дал ушул жатын моюнчасындагы 4-5 бүктөлүштөр же болбосо шакекчелер тоскоолдук кылат. Акырындык менен биз жатын моюнчасын бирде өйдө, бирде ылдый жылдыруу аркылуу катетерди жатын тарапты көздөй багыттайбыз дагы. Андан кийин сөөмөйдүн жардамы менен жатынга болжол менен 1 сантиметрде катетердин башы кирген соң жасалма уруктандыруу жүргүзөбүз. Дал ушундай ыкмалар аркылуу биз ар түрдүү баалуу породалардын бир нече тукумдарын алууга жетишкенбиз. Деги эле уруктануу натыйжалуу болсун үчүн андан кийин болжол менен 12 сааттан кийин экинчи уруктандыруу жүргүзүлөт. Эми жогорудагы маалыматтарыбызды бышыктап алуу иретинде кезектеги суроого жооп алып көрөлү. Дегенде суроого жакшылап көңүл бөлөлү. Жасалма уруктандыруунун ирээттүүлүгүн аныкта деген суроо болду. Биринчиси же Асы асыл тукумдагы эркек оосаптардын уруктарын даярдоо, Бсы алынган тукумдарды тандоо, Всы жасалма уруктандыруу үчүн ургаачы малды тандоо, Гсы жасалма уруктандыруу. Эми жоопторго кайрылалы. Биринчиси Б, В, А, Г. Башкача айтканда биз ирээттүүлүгүн табабыз, кайсынан кийин кайсы жүргүзүлөт. Экинчиси А, В, Г, Б экен. Жасалма уруктандыруунун ирээттүүлүгүн аныкта. Эми биз ирээтке келтирип коелу, башкача айтканда туура жоопко кайрылалы. Бул экинчи экен. Биринчи Асы дейт. Асыл тукумдагы эркек оосаптардын уруктарын даярдап алат экенбиз. Андан соң жасалма уруктандыруу үчүн ургаачы малды тандап алат экенбиз. Андан кийин жасалма уруктандыруу жүргүзүп, уруктануудан алынган тукумдарды дагы өз кезегинде тандайт экенбиз. Мындан сырткары жаныбарлардын селекциясында жаныбарлардын түйүлдүктөрүн трансплантациялоо ыкмасы дагы кеңири пайдаланылат. Мисалы, асыл тукумдар ангус породасы деп аталган уйдун породасы эт багытындагы порода болуп эсептелинет. Ошондой эле симментал породасындагы уйлар сүттүү жана эттүү уйлар болуп эсептелинет. Дал ушул асыл тукумдарды алуу үчүн биз аларды донор катары эсептейбиз. Себеби булардан бир нече түйүлдүктөр же эмбриондор алынат дагы. Алынган эмбриондор атайын мындай реципиент уйларга трансплантацияланат. Реципиент уйлар жаш уйлар болуш керек, ошондой эле ден соолугу чың болушу керек. Андан соң түйүлдүк ушул реципиент уйлардын жатында жетилет дагы, алардан трансплантат музоолор алынат. Же болбосо биз каалаган породадагы тукум алынат десек болот экен. Жаныбарлардын түйүлдүктөрүн трансплантациялоо аркылуу биз асыл тукумдагы жаныбарлардын тукумдарын бир нече эселеп көбөйтө алат экенбиз. Эми гендик инженерияга кайрылалы, трансгендик организмдерди окуп үйрөнүп көрөлү. Бул эмне болгон организмдер? Бул үчүн адегенде бизге керектүү болгон организмдин тукумгучулук маалыматтарын алып жүргөн ДНКны бөлүп алабыз. Мисалы, адамдын ДНКсын деп коелу. Андан соң ушул ДНКдан бизге керектүү болгон генди кесип алалы. Айталы, мисалы, көсүү гормонун коддогон генди кесип алдык дейли. Андан соң ушул генди көбөйтөбүз. Атайын чөйрөдө көбөйгөн гендерди андан кийин уруктанган жумуртка клеткасына атайын ыкмалардын жардамы аркылуу киргизебиз. Же болбосо буларды трансген деп коебуз, чоочун гендер экен.
Эми ушул жумуртка клеткасын андан кийин карын энеге трансплантациялайбыз. Карын энеде түйүлдүк өөрчүйт, өөрчүгөндөн кийин жетилип алар төрөлөт. Көрүп турасыңарбы, трансгендик организм башка тукумдардан айырмаланып, өтө көлөмү боюнча чоң экендигин көрүнүп турат. Себеби бул трансгендик организмдин генинде биз кошумча генди же болбосо өсүү гормонунун генин кошкон элек. Ошондуктан бул организмдин гени өзгөрүлүп калды. Мындай гени өзгөрүлгөн же генотиби өзгөрүлгөн организмдерди биз трансгендик организмдер деп атап коебуз. Азыр тасманын жардамы аркылуу дал ушул трансгендик организмдер тууралуу жакында маалымат алып алалы. Трансгендик организмдер адам баласы бүгүнкү күндө клондоштуруу аркылуу жылкыларды, уйларды, койлорду, эчкилерди алган эмес, алардан азык-түлүктөрдү дагы өндүрүп келе жатышат. Европада мындай азыктарды сатыкка уруксат берилген. Асыл тукумдагы мындай жаныбарлардын клеткаларын атайын суюк азотто төмөнкү температурада кармашат дагы, зарыл болгон маалда алардан клондор алынат. Клондоштуруу бир топ кылдаттыкты талап кылган жана машакаттуу чыгармачылык менен иштөөчү микрохирургиялык иш болуп саналат. Мында микроскоптун жана ийненин кыпчыгычтардын жардамы менен микрохирургиялык операцияларды кылдаттык менен адистер жүргүзүшөт. Анда кыпчыгычтын жардамы аркылуу клетканы кыпчып алат дагы, экинчи ийненин жардамы менен тукумгучулук маалыматтарды алып жүргөн бөлүгү ядросу алынып салынат дагы, бизге керектүү болгон тукумгучулук маалыматтарга ээ ядрону салышат дагы, андан соң анын тукумун алышат. Мисалы үчүн бул эчки кадимки эле эчкидей көрүнгөнү менен трансгендик эчки болуп саналат. Башкача айтканда, анын ДНКсына кадимки эле жөргөмүштүн желе белогун коддоочу генди киргизишкен. Анын негизинде эчкинин сүтүнөн кадимки эле желени бөлүп алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишти. Мындай желеден токулган кездемелер ок өткөрбөйт жана өтө жеңил болот. Парашюттарды тигүүдө пайдаланылат, андан сырткары кадимки эле пластикалык хирургияда кеңири колдонулат. Чындыгында мындай мүмкүнчүлүк адам баласы кантип жетти? Трансгендик организмдерди алып, андан соң эчкинин сүтүнүн желенин белогун бөлүп алышат дагы, белокту ичке мындай түтүкчөнүн жардамы аркылуу сызылтып чыгарышат. Адегенде ал белокту спирттин эритмесинде катытып алышат дагы, андан ичкелиги кадимки эле адамдын чачынан 5 эсе ичке болгон желе жиптерин даярдашат. Деги эле бул түзүлүш кадимки табигый желе безинин желенин бөлүп чыгарышы жана желе жиптеринин пайда болушунун эле техника айлангандыгы деп түшүнсөк болот. Мынакей бул кадимки жөргөмүштүн желе бези, аны биз түрө турган болсок, бул жол менен 3 желе торун түргөнгө жетет экен. Биз азыр табигый желе безине кайрылып көрөлүчү. Желе жиптери кантип пайда болот? Бул желе безинде балкыган абалындагы желенин белогу ушул желе түтүкчөсү аркылуу сызылып чыгып, желе сөөлүнө ачылат. Желе сөөлүнө балкыган белок сыртка чыккандан кийин катыйт дагы, андан желе жипчеси пайда болот. Ал өтө созулгуч, серпилгич жана жеңил келет. Дал ушундай синтетикалык желе жиптерин биз трансгендик организмдер аркылуу алып жатабыз. Мында эчкинин клеткасына ушул белокту аныктоочу генди кошуп, анан трансгендик организмдер алынат. Кыргызстандагы жаныбар селекциясы. Кыргыз селекционерлери бир топ жаныбарлардын породаларын алышкан. Мисалы, жаңы кыргыз тукуму бул өтө күчтүү жана ооруга чыдамдуу жылкылар болсо, ал эми ала тоо тукумундагы уй, сүт жана эт багытындагы порода болуп эсептелинет. Ал эми Тянь-Шань породасындагы койлор жүн жана эт багытындагы жана ошондой эле Тянь-Шань тоолоруна бийик тоолуу шарттарда өсүп жана тукум калтырууга ыңгайланышкан порода болуп эсептелинет. Ал эми кыргыз жүн тукумундагы эчкилер, ошондой эле тыбыт тукумундагы эчкилер дагы кыргыз селекционерлеринин жардам аркылуу алынган жаңы породалардын бири болуп эсептелинет. Мындан сырткары кыргыз тоогу бул жумуртка жана эт берүүдө дагы ушул Кыргызстандын шартында мыкты ыңгайланышкан жана чыдамдуу тооктордун бири болуп саналат. Ошентип балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө жаныбар селекциясы жана анын артыкчылыктары жана жаныбар селекциясындагы негизги жана заманбап ыкмалар тууралуу сөз кылдык. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.